Саламатсыздарбы, жалпы Факт KG YouTube каналыбыздын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Биз сиздерге дайыма таланттуу инсандарды тааныштырып келебиз. Бүгүн студиябыздын төрүндө дагы коногубуз бар. Ким деп турсаңыздар, ошол өнөр адамдарынын арасында Акылай деген псевдонимге ээ болгон таланттуу биздин кызыбыз Акыз Авазбекова төрүстө конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Арыбаңыздар, бар болуңуздар. Алгач эле ошол биздин көрүүчүлөрүбүз, катталуучуларыбыз менен бир комузуңузду көрө салып кошташып бериңиз. Жарайт. Кыскача амандашып өтөлү. Урпакка болсун өбөлгө, бабадан калган көрүнгө да барыңа болсун өбөлгө, атадан калган көрүнгө да атайга болсун өбөлгө, амандашыңар качан ак калпак кыргыз эл менен, бул эң акындык байың бийиң ханыңдан баш ийген улуң өнөргө, омал төкпөл бул заман бирдең отургузат бийикке да бирдең одары бийет төмөнгө, алап арман дүйнөнүн ак карасын ыргылуу бул акындык улуу Чоң рахмат. Кандай бил алдыңыз? Жакшы. Алгач эле ушул улуу өнөр менен алектенип калганыңыз жөнүндө сурагым келип атат. Менин билишимче, сиз алгач Элмирбек агай менен таанышып, Төкмө келсе төр бошот проектисине катышып, анан ошондон багы өзүңүздүн өнөрүңүздү дагы андан ары уланттыңыз окшойт, э? Ооба, туура. Кандайча таанышып калгансыздар, кантип келип калдыңыз? Устатым менен акындардын кадимки салты боюнча ушул Айтыш коомдук фондунда акындар эмгектенишет. Ошол жерде устаттык кызматты аткарып, ушул шакирттерге баягы таалим тарбиясын берчү. Ошол 2019 жылы алгач келгеним, 10 сентябрда алгач келгем. Бизде деген Айтыш коомдук фондунда баягы 10 күн сайын 10 күндө бир айтыш өтүп турат, 10 күндүк деген сабак өтүп турат. Ошол алгачкы 2019 жылдын ошол окуу жылынын башталышы менен эле ушул Айтыш коомдук фондунда устатыма барып, баягы акындардын салты боюнча амандашып ырдап, анан баягы ошол жердеги акындарга, устаттарга жакканым үчүн ошол жерде баягы алып калышкан. Башында кантип келип калдыңыз? Башында алгач кичинемден бери эле баягы музыка дүйнөсүнө, ыр дүйнөсүнө жакынмын. Өзгөчө ушул фольклордук тарапка абдан жакынмын. Кичинемде ушул 1-классымдан бери ырдап, айылда, мектепте манас айтып, алгач манас айтып баштагам. Аябай кызыкчумун. Ырларды жазып, бирок ырларды жазганымды эч кимге айтчу эмесмин, эч ким дагы билчү эмес. Жазма түрүндө баштаган кездечи кызыгып, акындардын мисалы Токтогул Сатылганов, Эшмамбет аталарыбыздын ушул баягы Туганбай аталарыбыз ырдап кеткен ырларын аябай жактырып укчумун. Анан бизде баягы жогорку класстан баштап адабият деген сабагы кире баштайт да. Ошол сабагында баягы акындардын айтыштары бар экен китептечи. Ошолорду окуп алып аябай кызыккам. Ошондон тарта бир акындык чөйрөгө бир 6-7 классыман баштап кызыга баштадым. Анан устатка бул жака жетпей жүрдүк. Окууну бүтүш керек болду. Анан кайсыл жак?
кантта окуп бүтүрдүңүз мектепти? Айыл Чиманбаев атындагы номер 8 орто мектебин бүтүрдүм. Бул Токтогул районунун ушул Балачкан деген айылында жайгашкан. Каныңар деп атпайбы, Токтогулдукта? Жеринде айтып алдым окшойт. Ушул Токтогул районунун баягы кызымын дегендей. Ошондон баштап аралаша баштадым да, кызыгыпчы 6-7 классында аябай баягы ушул дүйнөгө кирип, аям болбосо баян болбойт дейт айтат эмеспи. Ошол сыңары анча-мынча баягы улуу аталарыбызды, ушул өнөрдү аркалап жүргөн аталарыбызды, баягы айткан сөзү аңызга айланган аталарыбызды түшүмгө кирген да себеп болсо керек. Алар кантип кирди түшүңүзгө? Эми түшүмдө мен мындай көрөрман катары эле ошол жерге барып калам да, көбүнчөчү. Алар ошол айтышып атканын көрөм. Баягы мисалы Саякбай кадимки улуу манасчыбыз, жырманчы кылымдын көмөрү болгон кадимки Саякбай атабыз түшүбүзгө кирген. Андан мурун эле бул бирден бир себебин айта кетсем, устатым өзү түшүмө кирген да. Анан мен ал кезде бул чөйрөгө аралаша элек болчумун да. Анан көрүп жүргөнсүз. Баягы угуп жүргөн, теледен көрүп жүргөнбүз. Бирок баягы түшүмө кирип, анан жанында айтышып аттырмын да, башка акын менен айтышып, устаттын жанында отуруптур да. Анан бу кандайча деп өзүм кызыгып, анан аракет кылып, баягы аракет болбосо эме берекет болбойт дегенде аябай аракет кылып, баягы өнөр жолунда өзүмдүн жолумду издегенге аябай талпындым да. Негизи биздин кыргыз акындардын арасында кыздар аз да, саналуу эле. Анан мында көп кыздар дагы баягы өзүнүн өнөрү болсо дагы, ийем мен кызмын да, чыкпай эле коеюнчу дегендер да бар да, ошентип ойлогондор. Анан буга ата-энеңиз, бир тууганыңыз кандай кабыл алышты? Бир туугандарыбыз, ата-энем башында биздин деле мисалы атамдын тарап аябай баягы атам дагы апам дагы тарап баягы үндөрү жакшы, арасында ушул тайжелеримдин, чоң аталарымдын ырдагандар бар да арасында. Анан алардын баягы ошолордун ичинде сурулуп чыккан мен болдум да. Анан бул биз үчүн, биздин үй бүлөбүз үчүн бир жакшы жышаган болду. Бир үй бүлөдөн бирөө чыгат эмеспи? Бир тентекчи. Ошол менмин десем жаңылышпайм да. Каршы эмес, алар башында каршы болду, албетте каршы болот, кыз киши болуп кантип барасың депчи, кантип айтышасың деп. Анан кийинчерээк азыр баягы кулактарын жумшартып, баягы жылып калды азыр. Эл алдына чыгып ырдап калгандан кийин алар дагы макул деп калышат экен да. Көнүп калышат экен. Анан бизде айтып атпаймынбы, аз эле депчи акын, төгүн акын кыздар санан сахнага чыкканда көбүн эсе эркектер менен дагы чыкканга туура келет да, өзүңүздөн улуу мундагы адамдар мененчи, анан алар менен айтышуу кыйынчылык жаратпайбы? Мен көбүнчө өзүңүздөр билгендей жалаң өзүмдүн курбуларым менен, тең чамалдаш жаштар менен чыгып атам. Мисалы Элмирбек, Темирбек, баягы айтыш кызуу өтсүн деген ойдо да. Анан тандоо турларда ушул чоңдор менен чыгып калган учурлар болот. Аксакалдар менен чыгып калган болот, мисалы улуу акындар мененчи, жашы улуу аябай. Баягы мен жаш болгонум үчүн баягы тамаша иретинде айтышып кетем да көбүнчөчү. Анан азыр мага менин жашымда баягы олуттуу айтышка эрте деп ойлойм да. Ошондо азыр канча жаштасыз? Сыр болбосо. Айта берейин. Азыр эме деп айтайынчы. 18ден өйдөмүн, 25тен ылдыймын дегендей да. Жакшы. Жашпыз. Анан азыркы учурларда акындар, өзгөчө анча төкмө акындар ошол мамлекеттин ишин же болбосо мамлекеттик ишмерлерди, алардын кылып аткан иштери тууралуу кээ бирде аны сындап дагы ырдап калып атышпайбы? Анан ошого сиздин көз карашыңыз кандай? Анан сиздин оозуңуздан дагы ошол сыяктууларды угуп калышыбыз мүмкүнбү? Эми акын болгондон кийин баягы элдин муңун, зарын биз ушул жогорку бийлик өкүлдөрүнө жеткирүүгө биздин баягы түздөн түз акыбыз бар. Анткени биздин тилибиз бул элдин тили да. Баягы чындыкты, акыйкатты айтуу биздин парзыбыз деп билем. Буюрса акын болгондон кийин буюрса айтабыз.
аларга эми көз карашым жакшы эле, бирок баягы чектен чыкпаш керек деп айтат элем да. Жанара камера сыртында сүйлөшүп калганда айттыңыз, азыркы учурда Кронкеев окуу жайында окуп атам деп. Ошол жөнүндө айтпасызбы? Кайсыл бөлүмдө окуйсуз? Анан ырдайт дагы экенсиз, Анын артынан эле бизге ыр дагы тартып айтып окшойсуз. Жарайт. Мен Мураталы Күрөнкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайынын азыр 3-курсунда окуп жатам. Мураталы Күрөнкеевке тапшырганда эле тең бул Айтыш фондко дагы баргам да, 1-курсумдан бери Айтыш фонддомун, 1-курсумдан бери Мураталы Күрөнкеев окуу жайындамын. Анан ал жакта элдик ырдоо бөлүмүндө окуйм. Устатым деп калганым ба. Анан баягы ар бир эфирге барган сайын ушул устатымдын ырларын ырдагандан тажабайм да. Булбулум деген чыгармасын аткарып берейин. Артаңда боздоп сайрап, азырып сезимди козгоп сайрап, бир булуп келет күндө биз жүрчүң албабакты болжоп сайрап, албактан адашып көгүм калган, аршактан алмадай сүйүм калган, ал сүйүм булбулга айланганбы, ашыгын издеген үрүл таңда. Geçtiğinin basmay buluktun, nege munçay bulbulum bulbulumay. Canşaysın caş bulbul tohtu boğun, caş odu cancıgay bozdu boğun. Caşıyımın göbesti bal gündürdü, caştığım caştık ay. Okşubuğun sayraşıp ötkündü eski salıp, sanar kaymal gündür çetti kalıp, unukkan bulbulday seni joktoyum, uyruksuz süyümdü estip alıp. Basmay buluktun, nege munçay bulbulum bulbulumay, bulbulum bulukkan kurgurumay. Жана жогоруда айтып өтпөдүмбү? Акындардын арасында Акылай деген псевдоним, кошумча атка конгон экенсиз. Ошонун бир кичинекей тарыхчасы кандай, эмне себептен Акылай болуп калдыңыз, ак кыз болбой? Биз эми баягы чогуу эмгек чогуу иштейбиз, чогуу устаттан сабак алчык да, анан жашыбыз дагы тең. Ушул Элмирбек Иманалиев дагы, кичинекей Элмирбек Иманалиев да менин группалашым болот. Экөөбүз кайда болбосун ээрчишип чогуу жүрсөк, баягы окууда дагы, Айтыш фонддо дагы чогуу жүрсөк, анан баягы тамашалап, анан Акылай менен Актан деп коюп алышкан да. Анан ошону баягы кызыктуу болсун деп ушул Айтышка дагы, Айтышта дагы кошконбуз да. Анан ушул элдин баары баягы
алгач эле баягы жазышат да, анан жазганда эле акылай кандай дешет да. Күлкүнү келтиришипчи. Анан ошол тарыхы ошол баягы тамаша иретинде эле чыгып калган, ошо ортодон чыгып калган эле баягы ат десек болот, ысым десек болот. Мен Элмирбек агай тууралуу сурагым келип атат. Шакирти катары кайсы сапаттарын, кайсы анын баягы орусча айтканда привычка деп коет го, көнүмдөрүн өзүңүзгө сиңире алдыңыз? Эми устатым көбүнчө баягы эрте турчу, аябай. Ар бирибизге ушул ак таңда ак баталарын жөнөтүп, ар таңдачы. Анан устатым ошол учурда мактап калчу. Бул ак кыз эрте турат депчи. Балким бул өзүмдүн баягы табиятыман же устатымдын кандай бир ушундай жоопкерчиликтүү баягы ушундай привычкасы өзүңүз айткандай жукса керек деп ойлойм да. Ал эми акындык жагынанчы өнөр адамы катары кандай өзүнүн жакшы жактарын ала алдыңыз? Өнөрдөн баягы устатымдагы өнөрлөрдүн баягы көпчүлүгүн мен дагы аркалаганга, ошол өнөрлөрдү дагы алып чыгууга аябай аракет кылам. Мисалы, башынан эле баштасак, манасчылык, дастанчылык, ырчылык, анан төкмакындык, устатымда эми баягы мындай мыкты сапаттардын, анан баягы Кыргыздагы бир мыкты өнөрлөрдүн баардыгы устатымда бар болчу да. Анан ошолорду кандайдыр бир деңгээлде болсо дагы алып кетүүгө азыр аракет кылып жатам. Жогоруда айттыңыз, ыр жазчумун депчи. Азыр дагы жазып атасызбы? Эми акын болгондон кийин жазабыз. Ошолордон дагы уксак дегеним да. Мен төкмө акын катары баягы унутуп калдым, эми мындай жазганымдычы, муурун жазганда, анан баягы ошол жазганымды бир кичине осолураак болуп калабы, быш элек да, ошон үчүн эртерээк деп ойлойм азыр алып чыкканга. Анткени баягы эфирден көрүп аткан улуу акындарыбыз дагы бар да, анан кандайдыр бир сындаса катуу тийип калса дегеним да. Кийинки маектерде буюрса. Бышырып даярдап келейин. Анда бизге дагы бир чыгарма аткарып бериңиз. Жарайт. Анда эмесе сиздерге казактын бир жакшы термеси бар. Устатым аны үйрөнгөн, могунун. Ошону аткарып берейин. Basmadım şardın şetim uraymanem, içmedim arıktan sulaymanem. Korkamın jaman menen dost bolgandan, tar jerde ger tokumun suraymanem. Kızlar bülbül, jigit buldu, ötüp barat ömür kurgur, ah oğarmani, dünya жалған, hal olaydım. Açtın közü kara kömüründe, mıltıktın boyu tüz ay tebirinde. Жақсы менен өткізген жарым сағат, жамандын өтіп кеткен өмірінде. Kızlar bülbül, jigit bulbul,
Жамандар жақсымын деп айта алмайды, жамандар мен жақсы деп айқайлайды. Бауырыңды күнді көріп жүргенден соң таулардың биіктігі байқалмайды. Қыздар гүл-гүл, жігіт тұл-тұл, өтіп барат өмір құрғыр, ақыл арман, ей дүние жалған, ал олайлым, ал олайлым. Жасмыстан құтылмассың қашсаң дағы, Акеңден арыстандай ашсаң дағы. Алладан шыныменен жарлық келсе, жұлдызда жерге түсет аспандағы. Қыздар гүл-гүл, жігіт тұл-тұл, өтіп барат өмір құрғыр, ақыл арман, дүние жалған, ал олайлым, ал олайлым, ал олайлым, ал олайлым. Рахмат. Баяғы Мысқал Өмірхановадай апаларыбыздын, Атай Оңбаевтай аталарыбыздын ырларын ушу келечек муңга дагы жеткирүү деп милдетим деп билем да. Анан кесим ушул баягы мугалим да болуп калышы мүмкүн, ушул ырчылык тармактанчы. Анан баягы акындык өнөрдү баягы таштабаганга буюрса аракет кылабыз, анткени баштаган ишти бул таштаган болбой калат деп ойлойм да. Анда өнөрүңүз өркүндөсүн, биздин студиябызга келип, биздин көрүүчүлөрүбүз үчүн ырдап, алар үчүн жакшы маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Айтканыңыз келсин. Кийинки жолугушууда албетте сиздин ырларыңызды дагы күтөм, э? Жарайт. Рахмат, сиздер дагы бар болуңуздар. Ушул иштериңиздерге ийгилик. Бар болуңуздар.